Анталиянын байыркы Финике району табигый кооздугу, түркүн даамы, бай ашканасы жана жай баракат жашоосу эл аралык Гиттаслоо ассоциациясынын назарына түштү. Үстүбүздөгү жылдын 14-15 апрелинде Польшанын Ресцел шаарында өткөн жыйынында аталган районду Туркиядан жаңы аймак катары өз тизмесине кошту. 3 жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Финике айлана чөйрө, инфраструктура, шаардык жашоонун сапаты, социалдык биримдик жана меймандостук критерийлерине жооп бергени үчүн жай шаар деген критерий менен тандалып алынды. Гиттаслоо ассоциациясынын маалыматына караганда, Туркияда Финикеден тышкары жергиликтүү тургундары бейгам жашаган 22 жай шаар жана райондор дагы бар. Финике Анталиянын курорттук бейиши деп аталып келет. Финике аянты жагынан кичинекей болгонуна карабай, тарыхы, табиятынын кооздугу жана гастрономиялык маданияты менен жер ортолук деңиздеги популярдуу туристтик борборго айлана алды. Байыркы заманда бул аймак Финикос деп аталган белгилүү болду. Уламыш боюнча ал биздин заманга чейин 500-жылдары финикиялыктар тарабынан негизделген.